Кыргызстан саясий партиясынын өлкө боюнча расмий сапары Нарын облусунда уланды. Саясий бирикменин өкүлдөрү Нарын шаарынын тургуну, 93 жаштагы улуу атамекендик согуштун ардагери, Кыргыз Республикасынын эл артисти Сейитказы Андабековго ал көрсөткөн эрдиктери жана маданиятка кошкон салымына ыраазычылык билдирип, материалдык колдоо көрсөтүштү. Жаш курагы дээрлик бир кылымга жеткен аксакал Кыргызстан саясий партиясына ийгилик каалап батасын берди. Нарын жергеси эт азыктарына бай болгону менен фермерлер экспорттоо жагынан аксап келет. Анткени мамлекетте логистикалык борборлор жок. Ошондой эле ветеринардык тармактын абалы кейиштүү. Ал сагат башынын жылкы эти Евразиялык экономикалык бирликтин алкагында Кыргызстандын бренди болууга татыктуу. Ал эми Кыргызстан саясий партиясынын курамында мамлекеттин экспорттук потенциалын көтөрө турган ишкерлер көп. Алардын максаты Кыргызстандагы инвестициялык климатты жакшыртуу. Инвесторлар дагы келбей жатат, жакшы. Ошо инвесторлар жагына да биз көңүл бурабыз. Өнүккөн батыш өлкөлөрүнөн тилекке каршы инвесторлар келбей жатат да. Анан кийин инвесторлар келиш үчүн кандай шарттар түзүш керек, кандай мыйзамдарды кабыл алыш керек экен, биз буну жакшы билебиз. Бул куруу адам эмес. Биз бүгүнкүгө чейин 50дөй ашык ишкана ачып, 10 миңдеген кишини жумуш менен камсыз кылып келатабыз. Миллиардден сом салык төлөп келатабыз. Нарындын эти деген брендибиз бар. Бул бренд биздин жакынкы Орто Азия мамлекеттеринде белгилүү. Биз ошол өзүбүздүн брендибизди алдыга алып чыгабыз. Партия уюштурган майрамдык концертке 7000ден ашуун эл топтолду. Алар билдиргендей, мындай масштабдуу иш-чара Нарын шаарында биринчилерден болуп өтүүдө. Бирок Нарын жергесинин жаштары Кыргызстан партиясын концерт же шаан шөкөт үчүн эмес, алдыга койгон жигердүү пландары үчүн тандап мүчө болушкан. Биз дагы ошол Нарын жаштары чогулуп, ошол эле университет, же болбосо райондордон чогулуп ушул Кыргызстан партиясын колдойбуз деп чечтик. Партиянын өкүлдөрүн баарын биз абдан жакшы тааныйбыз. Буга чейинки кылган эмгектерин биз баарыбыз билебиз. Ошондуктан биз өз ыктыярыбыз менен ошо Нарын шаарынын жаштары атайын Кыргызстан партиясын тандап алганбыз. Ушул партиянын мүчөлөрүнүн эң улуусу 50 жашта экен. Калган 50 жашка чейинки бүт иштесе аш десе ашка көбөй жаш жигиттер. Бул партия келечектүү деп дагы бир жолу айткым келет. Партиянын Нарын облусундагы расмий сапарына Кыргызстандын атактуу эстрада жылдыздары көрүк кошту. Нарын шаардык стадионунда бош орун калган жок. Алар партиянын атынан асманга кое берилген шарлардын учушуна күбө болушту.